Ana jigitler. Kızım göz gülayt edip жүрөбүz. Биздин mahallada şunda жер бар. Gülayt ете турган. Бул жагында пруд бар. Şu прудду эки кругка айлансак чөткүй болот. Геморройду көчөгө чакырып, машинада отуруп бербей Gülayt эткиле. Assalamu alaikum жигиттер. Кутманды күн көрмеден коллегалар. Биз баягы эле өзүбүздүн сүйүктүү жерде Витебская 11 самомойкадабыз. Өзүбүздүн жердештер иштеткен самомойка. Погода кудайым буйруса чөткүй. Өзүңөр да билип кеткендей эле жигиттер, могу жерде бизде автосервис бар. Şu Moyka'ya geliyorsunuz. Moyka'da ayıp koyalım mı? Pülüsoslar beker birlikte. Pülüsos beker. Saçpay pülüsos olsunlar болады. O kazan bazanıga çeyin çıkarıp olup. Yani sidenyanı çeçip oluşup. Şerefsizler nagılın. Nerede muzdak suları var. Ama o yerde garaj var jigitler. Bilesiniz. Garaj neçe salkın. Şına montaj. Яма, замена масла. Ходовка боюнча, электрик боюнча, заправка кондиционер дагы бар жигиттер. Баасы өтө мындай кандай десем, чөнтөккө өтө катуу тийбейт. Арзан баада. Майлардын дагы баалары арзан, заменасы. Өзүңөрдүн майыңар менен келсеңер, вообще арзан. Услуга силдер. Майга гарантия. Şu жигиттер адреси Витебская 11. Калган жигиттер баягы эмеде дәдил сүйлөсөм деп жазгандар бар эле. Ошолорго арнап жигиттердин мондай бир аксессуар алдым. Звук кандай экен, нормальный. Муну алып коюп алган. Мындай чык деп. Бүгүн суббота. Кече пятница жумуш жакшы болду. Машинаны мойка-сойка кылып, заправка кылып иштеп баштайбыз. Саат 6да футбол бар, футболго барабыз. Короче, чисто баягы эме да, мындай релакс күн да, мындай айткандачы. Жана Gülayt этип, принцесса менен Gülayt этип көчөгө чыгып. Өзүзгө дагы убакыт бөлүш керек да. Туруп азыр мойка-сойка кылып алып, линияга чыкканда тартып баштайм. 8 минута 372 сом. Кет жаштар качып турулайын, мен разворот алып кетейин. Фотомодель. 32 минута. Цветной бульварга келдик. 780 сомго. Шо эми качтык эми ушу центрден эле прямой футболго өтө берели. 5:30-6-ларга барып калыш керек. Выходной киши көп чото бүгүн. Кечекеге караганда дагы жакшы болот окшойт жумуш. Пятницага караганда. Кээде ушундай да, пятницага караганда суббота коэффициенттер страшно күйүп берет. Страшно мындай иштей деп. Футболдон кыска нуска үзүндүлөрдү коюп кетем. Бизде только жанагындай эмелер ойнойт да, мындай. Тяжеловестер ойнойт да. 90+ дегендер. Get 동작. On 16 minuta 780 ruble. Kapotnyadan geldik.
футбол бүттү. Буттар приятно ооруп атат го, мына кайф. Бир жерин ооруса негизи жакпайт го. Азыр меники буттарым ооруп атат. Приятно болду. Там-там. Кеттик эми, центрге барып иште кыла беребиз. Всего доброго. Спасибо. Эшикти калады го бу кампер. 1080 чыкты, менин 200 берди. Здравствуйте, правильно? Заречье? Да. Заречьеге алып келип төгүп таштадым 12 минутада 560 рубльга. Нормально болду. Үйдүн жанына келип турдум. Азыр мына машинада отурам да, мындай кичине футболдон кийин чыгып душ-пушка түштүм, бирок баары бир эме болуп атат да, кичине мындай тердегенсип ушундай болуп атат да. Ошон үчүн баягы өзүм жанымды өзүм аяп акырын үйгө кирип эле жатып алайын. Биягына силерге тапшырдым. Коэффициент саясатенти менен ошо массасы менен кошуп туруп берейин. Өзүңөр эптейсиңер да, эми таң аткыча. Этият болуп иштегиле жигиттер. Азыр эмеде бир случай бар да. Ошону айтып кетейинчи. Иштеп атканда жигиттер баягы лишний раз телефон чукулабай эле койгулачы. Особенно мына светофорго токтогондо да. Светофорго токтогондо азыр ошо Вернадский жак менен келатканда, Вернадскийдин дублерунан наркы жакка разворот алып өтүш керек болчу. Стрелка аз эле убакыт негизичи, бир 10 секундка жетпегендей эле күйүп берет да. Машина көп болуп турат ошол жерде. Стрелка жашыл күйдү. Бир 3 секунд, 4 секундтай эч ким жүрбөй туруп анан мынтип карасаң бир такси бурулат да, биринчичи. Катып калган да баары жердечи, мындай коэффициент каякта күйүп атат деп караганбы же бирөөлөрдөн СМС келип калганбы. Телефонду чукулай турган өзү момент болот да, желание болуп телефон чукулай бирдемке кылам десең, ошо бир дворго же бир парковкага токтоп, шашпай ошо жерде чукулап айыл апа менен сүйлөшүп, анан дальше иш кылыш керек да. Ишке чыккандан кийин иштеш керек. Комментарийге жазып кетиптир бир брат, өтө мындай так жазыптыр да, туура жазып кетиптир. Ошо баягы билбегендер бар, ошолорго да айтып кетейин. Жигиттер линияга кирип чыгып иштей турган система бар да, билесиңер. Мен көбүнчө ошондойм. Заказды алам, линиядан чыгып коем. Барам, түшүрөм, кайра линияга кирип иштеп кете берем. Бунун себеби көп случайда, мисалы, бара турган жеримде коэффициент күйбөй калса, линиядан чыгып коюп, мен жеткенче ошол жерде коэффициент күйүп калат да. Кайра коэффициент менен алып кетип калам. Базар жок. Аз коэффициент менен, но всё равно кандайдыр бир BX10 плюс да, мындай айткандачы. Анан баягы лишний заказ келип, мындай алаксытпайт да, мисалычы. Спокойно алып барам, түшүрөм, анан дальше кетем. Бул көбүнчө негизи мына ночто иштегендер ошентип иштесеңер жакшы да. Анан жаңы иштегендер баягы кээ бирөө бар да, только күндүз иштеген кишилерчи, Кудайга шүгүр. Күндүз иштегендер бар. Понедельниктен баштап жумага чейин күндүз иштейт. Ошолорго да айтып кетейин. Если чыгып туруп пылесостой эле подряд цепочка менен иштейм деген тема болсо, сен заказды алдыңбы, заказың менен кетип баратсаң, наркы жакка жеткенче цепочка заказ келгендечи, аны сен монтип карап, окуп, сокубай эле тар, смело принятты бас дагы дальше кете бер. Бу клиенттин жүрүп туштап, анан кийин арагын көрүп аласың, каяктан алып кетип, каяка алып барарыңдычы. Анан монтип карап, ал опасный нерсе да, бирөөнүн аркасына кирип кетесиң. Ар кандай болот случайчы. Просто рулда отурганда жигиттер эң башкысы бул внимательность да, мындай өтө внимательный болуш керек. Сен бирөөнү алып баратасың, ага жоопкерчилигиң бар. Бир крутой бир машинанын аркасына кирип кетишиң бар. Туурабы? Негизи эле жолдо жүргөндө грузак, богатый машиналарды көргөндө кичине мындай дистанцияны кармап, фуралардын жанына жакындабай, каршерингти көрдүңөрбү? Вообще эле
айланып өтүп кеткиле. Заработактар Кудайга шүгүр болуп атат. Пятница, суббота дагы наразы эмесмин ушу. Өзүм планым чыгып атат. 7-8 миң чыкса дагы шүгүр деп эле кирип кетип атам. Үйгө жакындаганда үйгө кичинекей адамчам бар да, үйгө эле тартып берет. Барып алып жыттап туруп уктайбыз да. Ошондо жигиттер, жолдо жүргөндө көңүлдү жолго койгула. Кудайым өзү сактасын кырсыктан. Кырсык деген билесиңер өзү. 1 секунд көздү ачып жумурчаң эле болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аябай этият болуш керек. Сонда биз кеттик. Эртең воскресенье шашпай чыгып иштейбиз. Айткандай эле эстен чыгарып коюп. Инстаграм ачып койгом, Инстаграм ачып алгам. Ошого катталып кеткиле.